Мекеним, сага келдим. Ал оолуң конотуңа күйүш үчүн, азабыңды түбүнөн билиш үчүн. Жетпесем да баркыңа чанып кетпей кандай болсуң ошондой сүйүш үчүн. Кыргызстан, мен сен деп келдим. Жамгырыңа чыланып суу болууга, душмандардын жолуна чуу коюуга. Келиш керек, туулуш керек өзүңө ар бир кыргыз кыйын күндө кармаган туу колуна. Кыргызстан, мен сен деп туулдум. Кычыраган суугуңа тоңуш үчүн, кыргыз деген жүрөктө добуш үчүн, сен деп келген сапардан артка кайтпайм, желегиңдин бир нуру болуш үчүн. Аскасы асман чапчыган, өзөндө суусу чалкыган Чаткал кырка тоолорунун этегинде ажайып табияты, өзгөчө жаратылышы менен даңкталган айтылуу Алабука районуна караштуу Алабука айыл аймагы жайгашкан. Алабука айыл аймагы деңиз деңгээлинен 1180 метр бийиктикте жайгашып, табияты кооз, абасы салкын, ак чокулуу тоолордон агып түшкөн суулары мөлтүрөгөн тунук, ал эми эгин талаалары таңга бай баба дыйкан мекени. Мына ушундай ишкерлик жүгүн аркалап, айыл өкмөтүнүн өнүгүүсүнө салым кошуп жаткан инсандар жөнүндө азын-оолак кеп кыла кетсек. Жеке ишкерликти аркалап мекенине кызмат кылгандардын катарын жеке ишкер Эркинов Нурбек да толуктап турат. Нурбек мырза Алабука айыл өкмөтү менен көп жылдык ижарага алуу келишимин түзүү менен Алабука айылындагы Акчы участогуна учурдун талабына ылайык заманбап мончо комплексин курууну пландаштырган. Бул үчүн өздүк каржысынын эсебинен 16 миллион сом акча каражатын жумшап, ишкерлик жүргүзүү алдында турат. Ижарага алынган 40 сотук жерге монча салуу менен катар эле аны көрктөндүрүп, жашылдандырып, калкыбыздын күнүмдүк түйшүлтөн арылтып, чер жазып эс алуусуна шарттарды жаратууну пландаштырган. Бүгүнкү күндө курулуш жумуштары башталып, аталган имаратты курууга 30 адам тартылып, жумуш менен камсыз болгон. Келечекте мончо комплексин иштетүүгө дагы 15 адам жумуш менен камсыз болгону турат. Жеке ишкер айыл өкмөтүнүн өнүгүүсүнө чоң салым кошууга аракет кылып, белсенип турган чагы. Айыл аймакты өнүктүрүүгө салым кошуп жаткан дагы бир ишкер Кутманов Эмилбек. Эмилбек мырза Алабука айыл өкмөтү менен түзүлгөн келишимдин негизинде атайын жер тилкесин көп жылдык ижарага алып, ишкерди кылууга белсенип киришип турган чагы. Жеке ишкер 10 миллион сом акча каражатын пайдалануу менен заманбап бардык шарттары бар мал союу цехин ишке киргизгени турат. Мал союу цехи санитардык абалы жана тазалыгы өзгөчө көзөмөлдөө болуп, цехтен чыккан сырткынды суулар да атайын фильтрлөөдөн өткөрүлүп, суга суу катары пайдалануу жагы каралган. Жакын аралыкта бодо малдарды жана койлорду союу менен гана чектелбей, мал жана кой эттерин жана алардын терилерин кайра иштетүү жолу менен кошуна өлкөлөргө экспорттоого багыт алганы турат. Мал союу цехинде 10 адамды жумуш менен камсыздап, жеке ишкер айыл өкмөттүн жергиликтүү бюджетине да өз салымын кошуу менен бирге айыл аймакта калка заманбап, коопсуз мал союу цехинде кызмат көрсөтүүнү максат кылат. Мындай жакшы саамалыкты колдоого алып, Алабука айыл өкмөтү тарабынан да жеке ишкерге электр трансформатор орнотулуп, ишканага электр чубалгылары тартылып берилген. Биз сөз кыла турган мыкты ишкерлердин бири Камалова Динара. Алабука айылына тоок фермасын куруп бүтүрүп, заманбап жабдуулар менен толуктап жумушту баштоонун алдында турат. Динара айым өзүнүн жеке каржысынан 6 миллион сом акча каражатын жумшап, ошондой эле кошумча инвестицияны тартуу жолу менен тоок фермасын кеңейтип, бир эле жумуртка багытындагы эле эмес, эт багытындагы тоокторду дагы багууну пландаштырып, келечекке райондун гана калкын эмес, коңшулаш Аксы, Чаткал райондорунда сапаттуу жана арзан тоок эти менен камсыз кылууну максат кылып отурат. Мындан сырткары фермада 15 адам эмгектенип, учурда жумуш менен камсыз болгон. Айыл аймакта элиме кызмат кылсам деген инсандардын дагы бири жеке ишкер Хакимов Дилмурат. Дилмурат тышкы инвестиция тартуу жолу менен алып келген 26 миллион сом өлчөмүндө акча каражатын жана өзүнүн жеке 16 миллион сом акча салымын пайдалануу менен Алапка районунун борбору Алабука айылынын жеңиш эс алуу багында заманбап аттракциондорду, балдар үчүн көңүл ачуучу жайларды, батуттарды орнотуп, элибиздин толук кандуу эс алуусуна сонун шарттарды жаратты. Дилмураттын алдыга койгон максаттары арбын. Алардын бири келечекте Алабука айылындагы Нурмолдо эс алуу багына да олимпиадалык бассейн орнотуп, элибиздин бекем ден соолукта болуусуна да өз салымын кошууну көздөп келет. Ал эми эс алуу багына алынып келинген акыркы үлгүдөгү аттракциондун баасы 8 миллионду сомду түзүп, учурда балдардын, алган эмес чоңдордун да эс алуусуна көңүлдүү өтүүсүн камсыз кылууда.
Бул эс алуу багына районубуздун гана эмес, коңшулаш Аксы, Чаткал райондорунан да келип эс алып кетишет. Азыркы мезгилде жеке ишкердин колунда 14 жаран эмгектенип, жумуш менен камсыз болгон. Ал эми ишкерликтен түшкөн салык төлөмдөрү айыл өкмөттүн казынасынын киреше булагы болуп жаткандыгы анык. Мындай чыган инсандардын катары күн сайын толукталып, элиме кызмат кылам деген аруу максатты көздөгөн, ишкерликти аркалаган уул кыздар арбын. Ал эми өз кезегинде Ала Бука айыл өкмөтү ишкерликти колдоого алууга, аларга зарыл болгон шарттарды түзүп берүүгө даяр. Анткени айыл аймакты ар тараптуу өнүктүрүүдө ички потенциалдын дареметин арттыруу жана шериктештикте биргеликте өнүгүүгө кызыктар. Келечке карай жол айылдан башталат демекчи, Ала Бука айыл өкмөтү бардык өнөктөштөрдү жана кызыктар тараптарды кызматташууга чакырат.